Сейчас это просто ужасный участок. Бишкектик Анастасия түз жолго көзү каткан шаардыктардын бири. Былтыр анын кыялы ишке ашканы менен кубанычы көпкө узаган жок. Дорога на Куренкеево была сделана в прошлом году осенью. Куренкеев жолу былтыр күзүндө оңдолуп бүткөн. Бир жыл өтпөй бул жолдон өтүүгө мүмкүн эмес абалга келди. Күн сайын жаңы чукурлар пайда болот. Кыбырап араң жүрөбүз. Жолду курганга жараша сапаттуу курушпайбы? Жол куруу чет өлкөлүк донорлор каржылаган бир гана мисал. Болбосо Кыргызстан эгемендиктин 25 жылында ири курулуштардын баарын тыштан келген грант насияларга ишке ашырып келет. Эмесе сырттан келген карыздарды тизмектеп өтөлү. Кыргызстан акыркы 25 жылда эл аралык донорлордон алган карызы 9 миллиард АКШ долларына чыкты. Анын 2,5 миллиарды гранттык негизде алынса, 6,5 миллиардтан ашууну кредит. Каржы министрлигинин соңку маалыматына ылайык, чет өлкөнүн кайтарымсыз гранттарын кошпогондо, жалпы мамлекеттик карыз 4 миллиард 624,81 миллион долларды түздү. Бул кредит ар бир кыргызстандыктын башына дээрлик 800 доллардан карыз болуп эсептелет. Тышкы карыздын 40% Кытайдан алынган. Калгандары Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык каржы уюмдардан, Орусия, Жапония, Түркия сыяктуу донор өлкөлөрдөн алынган. Кытайдан келген акчалар негизги багыттарга, транспорт жана энергетика тармагына жумшалган. Кытайдан жалпы 9 кредит алынса, анын 5-өө жол курууга жана оңдоого, 3-өө энергетика тармагына иштетилген. Энергетикадагы, транспорт тармагындагы миллиарддаган кредиттик акчалар жумшалган долбоорлордун сапатына наразы болгондор четтен чыгат. Маселенин баары кредиттик каражаттарды максаттуу пайдалануу аксап жатканында дейт эксперттер. Коңшу Тажикстаныбыз, мисалы үчүн, алар деген Кытайга берилген карыз үчүн бир жерлерди, жанакы кендерди берип атат. Өткөрүп берип атат. Анткени баягы карызды төлөп бүтүш үчүн. Кытай өзү бизге расмий түрдө жооп берди, эч кандай карыздарды жоюу, эч кандай ушундай иштер каралбайт деп. Бизге да ошол Кытай тараптан ушуну кооптондуруу керек болуп атат, эмесе биздин баягы саясатчыларыбыз жыргап, мындай артынан карабай, эртеси күнү чечебиз деп эле ушул көп учурунда ушул кредиттерди алганга даяр. Адистер Кыргызстандын тышкы карызынын өлчөмү ички дүң продукциянын 60%-нан ашып баратканын эскертип, бул өлкө экономикасы үчүн коркунучтуу экенин айтып келет. Андыктан карызга алынган акчаны күнүмдүк керектөөлөргө эмес, өндүрүштүк ишканаларды ачып, иш орундарды түзүп, экономиканы көтөрүүгө жумшаш керек дегендер көп.